Ошон үчүн балдардын тарбиясы исламда, динибизде өтө бир жогорку орунда. Сөзсүз түрдө балдарды жөн эле курсагын тойгозуп кийиндирип, эл катары деп коебуз го биз, эл катары кийинсин, эл катары жесин, ичсин, ошол эле катары тарбиясын да бериш керек экендигин айтты. Эми тарбия деген эмнеден башталат? Тарбия эң биринчи иманга тарбиялаш керек. Иман деген эмне? Баланын иман деген ал ишеними. Баланын ишенимин тарбиялоо. Бала, ар бир ата сөзсүз түрдө өзүнүн балдарына убакыт бөлүш керек. Ойлоп көрүңүз, сиз өзүңүздүн балдарыңызга күн сайын канча убакыт бөлөсүз? Башка нерселердин баарын токтотуп, жумушту бүтүрүп, жеп ичиш, тамак аш, же телефон, же газета, китеп, башкалардын баардыгын токтотуп туруп, кел балам, отурайлык, сүйлөшөйүкчү. Сен бул дүйнөгө эмне үчүн келдиң? Сенин дүйнөдөгү жаралган максатың эмне? Сен кайсыл максаттар менен жашап жатасың? Сен ким болосуң? Деп канча убакыт бөлүп атабыз балдарыбызга. Бала кичинекей кезинде ал ушунчалык атасын угат. Жана баардыгыбыз билебиз, баардык бала не деп билет? Менин атам баардыгынан күчтүү, менин атам бүт баарын билет деп билет. Бүт нерсени атасынан келип сурайт. Ошол сурап аткан убакытта биз берип калыш керек. Эми ошол убакта болбогон нерселер менен коркута берсек, азыр медсестра келип укол коюп кетет экен, же ит келип тиштеп алат, көчөгө чыксаң мас келип коркутат деген болбогон жалган сөздөр менен коркута берсек, убактынча алдануусу мүмкүн, сооролуп калышы мүмкүн. Бирок эртең чоңойгондон кийин, балам, Кудайдан корк, күчүң жетпей калат да урганга. Балам, Кудайдан корк, мындай кылба десе, анан балам не дейт? Бул атамдын баягыдай жалгандардын бири да. Иттен коркуткандай, медсестрадан коркуткандай, мастан коркуткандай, энди Кудай менен коркутуп атат деген ишеними бузулуп калган болот. Ошон үчүн эң биринчи баланын ишенимин тарбиялоо. Атага кандай мамиле болуш керек? Ишеним, ошол эң биринчи анын ким жаратуучусун таанытуу. Балам, сени Кудай жаратты. Жөн эле болбогон нерселерди машинада кетип жатсак, бир эне жаш келин баласы менен баратат да. Ошол баласына айтып баратат. Мына мышык. Мышык деген ал мияу дейт. Уй деген ал мо дейт. Ушуну үйрөтүп баратат. Жөнөтүр тиштеп кетет, чокуп кетет дегенден көрө бала информация алып берет, үйрөнө берет. Муну Аллах Таала жараткан. Бул тоо, бул нерсенин аты мындай. Эч нерсе кетпейт бизден. Балдар сураганда ошол суроолоруна эринбестен жооп берип, анын ыйманын эң биринчи албетте сөзсүз түрдө жанагы айтканыбыздай жаратуучусун, пайгамбарын, периштелер, кыямат күнү, акырет, балам сен жашсың, эртең сенин мойнуңа жүктөлөт, анан жашоо, анан бүтөт, анан мындай нерсе. Кыскасы, эң биринчи баланын тарбиясы эмнеден болуш керек экен? Анын ишенимин тарбиялоо.